Адамзат тарыхында ислам дини өзгөчө маанилүү орунду ээлейт. Бул дин биздин жерибизге кылымдар мурун келип, канчалаган ата-бабаларыбыздын мээнети, сабыры, ишеними менен бүгүнкү күнгө чейин сакталып жетти. Алар ислам динин жайылтуу үчүн илим үйрөнүп, медреселерден окуп, элди адеп ахлакка, ынтымакка жана жакшылыкка чакырып келишти. Ушул эмгектин аркасында ислам дини кыргыз элинин маданиятына, салт санаасына жана руханий дүйнөсүнө терең сиңген. Ата-бабаларыбыздан калган бул баалуулукту жеткирип, элге туура ибадат жолдорун көрсөткөн имам молдолорубуз бүгүн да элибиздин биримдиги, жакшы адеп ахлагы үчүн кызмат кылып келишүүдө. 30 жылдан бери имамдык милдетти аркалап келе жаткан бул молдонун аты Машарип Султанов. Ал 70 жашта. Өзү туулуп өскөн Баткен районунун Зарташ айылындагы жалгыз мечитте имамдык кызматын кылат. Менин атым Машарип Султанов, фамилиям. 1956 жылы 24 августта ушул дыйкандын эле үй бүлөсүндө Зарташ айылында туулгам. Туулуп ушул жерде балалык чагым ушул жерде өттү. Орто мектепти аяктагандан кийин СПТУ деген окуу жайды бүттүк. Кесибибиз тракторчу. Советтик армияга кызмат кылып келдик 2 жыл. Келгенибизден кийин жумушка орношуп. Машарип Дамыла 3 кыздын атасы, 13 неберенин бактылуу таятасы. Рамазан айы өзүнүн берекелүү ыргагы менен өтүп жатат. Айылда жылуу маанай, жай турмуш, эрте жаздын илеби аз-маз байкалат. Биздин эски мечитибиз Зарташтын айылдын. Мана ушу камак машинанын алдында ушу камактын орду да болгон. Бул эски ошол усталар салган. Эски заманда. Менин ушул байкашымча берден бузу барганбыз да немеге, жаңы мечитке. Ашар жол менен сала турган салынган мечитке. Ошол жерде көргөнбүз, бир устумунун астында 1925 жыл деп жазууду окудук. Бул цифра арабтын арабы менен, яки цифрасы менен, саны менен жазылган экен. Имам Дамыла өзүнүн айылы тууралуу айтып баратты. Айыл түптөлгөндө мечити менен кошо түптөлгөнүн, 200гө жакын кожолук жашап, көпчүлүгү дарыя бойлотуп, күрүчкө пал алып, шал айдашаарын айтып берди. Жумуш кылып жүргөнүбүздө бир жумушчубуз ошол кичине мусулманчылыктан илими бар эле. Биринчи илимибизди ошол Абдулмажид деген устазыбыздан алганбыз. Раматылык атабыз өтө бир динге берилген, мусулманчылыкты, имамдар жакшы көргөн, аларды сыйлаган инсан болгон. Ошол атабыздын себебинен бизди неме кылды, устазга апарды, устаздарга. Негизи жашыбыз бир канчага барып калган. 84-85 жылдар эле. 25-30 жаш. Ошондой болуп калат да. Эми үй бүлөлүү болгонбуз. Үй бүлөбүздөн кийин менин өзүм кызыгуум башталды. Кызыгып, анан сураштырып отуруп ошол Абдулмажиддин бир тааныш азыркы негизи устазыбыз Молла Сабыр деген болгон. Дос болуп, Молла Сабыр дос болуптун алдына барып ошол жерде хужурави тартипте мекамыз сабак алганбыз. Өтө кыйын убактар болгон. Ноглем, Тажикстандын Ноглем деген айылы Устамулла деген айылда болгон. Устамуллада көпчүлүк ал жерде бардык эле чөлкөмдөрдөн бар эле. Казактар, Казакстандан бар эле, Өзбекстандан бар эле, Тажикстандан бар эле талап илимдер. Анан имамдыкка бир аксакал бар эле. Аксакал энди имамды анда мен ушинтип карып калдым дегенинен биздин айылда алар кеңешип, анан мени ушу имамдыкка эме кылдылар, коюштулар. 1996 жылдар болсо керек алам. Ошол жылдан бери ошо баштаганда биз өтө кыйынчылык болгон. Себеби уялат экенсиң, тартынат экенсиң. Кийин барып Аллага шүгүр үйрөнүп кеттик. Элге, жамаатка ибадаттын жолдоруну,
намаздын жолдорун, никах кандай болот, никеде туруунун жол жосундары, анан элдин ичиндеги ынтымак, негизинен ошол биздин ата бабалар кармап келинген ханафи мазхабы, матруди акыйдасы менен жүргөн. Биздин аксакалдар да ошондой ибадаттарды кылган. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Бүгүн айылдаштарынын бири Толгонай апа ооз ачар кылат. Машариб дамыла айылдаштары менен бирге шам намазын окуп, мечит жамаатын жыйнап ооз ачарга келишти. Чупуну дасторкон. Көпчүлүк маарекелерде эле бул жерде да алгач шорпо, анан аш тартылды. Акырында үй ээсине жана багышталган инсанга Куран окулуп, бата кылынды. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, 7 top adam var. Alарды Allah özünün kölökösüne alat. Alardın biri 10 kolu bergen sadakаны, sol kolu bilbegen adam deydi. Kayrımdуулuk kısanız, anı nime? Şu jaşırıun kılgаны jakşıraak. Jaşırıundan maksat, biz riyadan saklanadı ekeniz. Бұл хадис ең жоғары даражадағы ихласты сүрөттөйт. Жашыруун берүүнүн максаты адамдар көрүп макташуу үчүн эмес. Бул кылган иштер халис Алла үчүн. Бир эле Алла үчүн кылынган ошол жакшылыгыбыз, кайрымдуулугубуз, кылган садакаларыбызды жаштарды ушу жакшылыкка үндөө, жамандыктан кайтаруу, ата эне менен болгон мамиле, туугандар менен болгон мамиле, кошуналар менен болгон мамилени көбүрөөк айтат элек. Анан ошо элдин ортосундагы бир жумуштар чыгып калса, аларга биз үгүттөш элек, келгиле шуну кылып коелук, муну кылып коелук, жардам берелик. Айнысы ошол биздин жаз айларында суу тартыш болуп калат. Ушунда суудун башында элдерди чогултууга жардам берет элек. Барып, ошол жерде дагы жумуш кылып, иш кылып, элдин ортосундагы негизги ынтымакты бириктирүү эле. Эми имам болуп баштаганыбызда биздин эски бир мечитибиз бар эди. Боря менен жабылган, дубалдары пакса менен урулган. Ошондо окуп жүргөндөр менен макулдашып, ушул жерди өкмөттөн бөлдүрүп алып, 1996-жылдары мечитти сала баштадык Ашар жолу менен. Элдин жардамы менен, усталар дагы өзүдөн чыккан, совхоздо бир иштеген бир жигит бар эле, Ысак деген. Бул дагы өтө жакшы жардам берген. Немеде союз таркап ошол эгемендик болгондон кийин динге эркиндик берилген. Биз маселен эме кылабыз, ким илим аламын деген болсо, биз дайыма ага жардам беребиз. Китеп, мына азыркы учурларда бизге ошо муфтияттан, жогортон атайын неме кылынган, даярдалган китептер келген. Китептер келип атат. Ошолордун менен пайдаланып, жамааттарды жана илим алам дегендерге үндөп атабыз. Бул имамдык өтө жоопкерчиликтүү нерсе. Анан өзүнүн бала чакасыны, турмушуну дагы неме кылыш керек, жүргүзүш керек. Ошол убактарда сиз айткандай, биздин дагы ошол тилектерибизге келген, оюбузга келген. Ошо биз дагы бир күн барып алып калсак керек деген үмүттөр болгон да. Бирок эми тиричилик Алладан болгон ырык экен. Өзүбүз аракет кылабыз, кичине жардам берип коеттор жамааттарыбыз. Аллага шүгүркү, азыркы убактарда мына 1 жылдан бери имамдарга өтө жакшы шарт болду. Айлыктарын бере баштады. 8 000 айлык алып турат эдик. Президентибиз Садыр Нуркожоевдун демилгеси, анын колдоосу менен өзү
muhtiyat muftiyimiz Abdulaziz qarının demilgeleri менен азыр неме болду, ошо 8 миң дагы 25 миңге көтөрүлүп калды. Буга биз ыраазычылык билдиребиз баардыгыбыз, имамдар, себеби ошо тиричилигибизге неме кичине болсо дагы жардам бул. Урматтуу халкым, кыргыз элим, баардыгыңыздар ушул орозо кирген орозонун айындагы тутуп жаткан орозоңуздар, ибадатыңыздар, окуган таравih намазыңыздар кабыл болгон болсун, берешем болгон болсо, Алла Таала өзү саваптарын өзү берет экен. Ошон үчүн чакырып келемин, баардыгыңыздарды ошол Рамазан айларында бир кайрымдуулуу иштерди кылып койсок, элибиз, журтубуз, мамлекетибиз тынч болсун. Илайым, мамлекетибиз өнүгүп өссүн. Биз дагы ошол мамлекеттин өнүгүп өсүшүнө кичине салым кошуп, биз дагы элдин катарында ошондой ниеттерибиз бар. Иншаллах.